У нас Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өз арызына ылайык элеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону жөнүндө президенттин расмий сайтына бүгүн 11 февралда жарыяланды. Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Жеңиш Разаков бул кызматка 2018 жылы дайындалган болчу. Ошол кезден тартып эле кадрдык бул тандоо туура эмес болгонун айткандар аз эмес болчу. Убакыттын өтүшү менен Разаковдун дарегине, жалпы эле Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүнүн дарегине айтылган сын пикирлер орундуу экени байкалбай койгон жок. алардын айткан сөзүн түшүндү. Анын ичинен айрыкча ушул Жеңиш Разаковдун тармагы делген коопсуздук, чек ара маселеси бир канча ирет чыр-чатактар менен коштолуп отурду. Бүгүн деле мамлекеттик чек арага байланыштуу көйгөйлөр өлкөнүн негизги маселелеринен. Баткендеги чек ара чырларынын алкагында жергиликтүүлөргө карата жасалган укук коргоо органдарынын мамилеси да өкмөттүн жөндөмсүздүгүнө далил катары саналды. Буга чейин бир да жолу Баткенден Бишкекке келип митинг өткөрбөгөн Баткен эли Ак үй алдына чогулуп, Жеңиш Разаковдун кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Разаков кетсин! Жеңиш Разаков кетсин! Жеңиш Разаков кетсин! Эмне үчүн элде мындай акчага элдер чыкты деген сөз пайда болду. Разаков болсо бул чогулгандарды жөн эле катардагы провокаторлор катары сыпаттап, ал эмес митингге атайын акча үчүн чыгып жатышканын билдирип чыкты. Бул сөзү үчүн Баткен жана башка аймактардан митингге катышкан тургундар Жеңиш Разаковду сотко беришерин эскертишкен. Разаков болсо соттошууга даярдыгын айткан. Берерсиң, айып. Берерсиң. Сот чечет. Тажикстан менен чек ара маселесин чечүү үчүн жер алмашуу ыкмасы колдонулуп баштаганын Жеңиш Разаков билдирген. Муну ишке ашырууда жергиликтүү тургундардын макулдугу алынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомчулукка ачык маалымат берилиши керектиги эскертилген болчу. Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Биз элге, жергиликтүү элге, коомчулукка толук маалыматты беришибиз керек. Биз маалыматты жашырып жүрүп, мына ушундай туура эмес мындай последствиялар болуп атат да. Маалыматты жашырбашыбыз керек. Биз Кыргызстандан кайсы жерди берип атабыз? Канча гектар жерди берип атабыз? Ошонун ичинде кайсыл үйлөр кирип кетип атат, канча үй кирип атат, канча үй калып атат, ушунун баарын айтышыбыз керек. Ал биз маалыматты азыр угуп атабыз, Самаркандек деген айылдан не деп атат? Ал айылдан канча гектар берилип атат? Паскарыктан канча гектар берилип атат? Ушунун баарын билишибиз керек. Бул биринчи маселе. Тажикстан бизге эмне берип атканын билбей туруп, биз макулдукту берген, бул чыккынчылыкка тете маселе болот. Анткени ошол жердин дагы сапаты ошондуктан ошол жердин сапаты болот, жердин өндүрүмдүүлүгү болот, жердин пайдалуу эмес жактары болот. Биздин Кыргызстандын чек арасына ошол жерди бергенден кийин эртең чек араны коргоого жөндөмсүз моменттер болот. Ошондуктан биз биринчиден Тажикстан тараптан кандай жер берилип атат, ошону тактап билишибиз керек. Анан өзүбүздүкү менен салыштырышыбыз керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алышыбыз керек. Алар эгерде бизге мындай жесткий шарттарды коюп атабы, биз еще жестче коюшубуз керек. Ошондо гана чечилет. Бирок көп өтпөй Тажикстанга Баткендеги эки участок берилгени тууралуу жергиликтүү кеңештин токтому социалдык тармактарга тарады. Мындан жергиликтүү тургундар кабардар эмес экендигин билдиришкен. Бул көрүнүштө Жеңиш Разаковго болгон сын пикирлердин күчөшүн шарттаган. Жак, мен кошулбайм ал пикирине. Эми кызматтан өз каалоосу менен кеткен Жеңиш Разаковдун ордуна мекенчил, чечкиндүү кадрды алып келүү өлкө үчүн эң эле зарыл экени түшүнүктүү болуп турат. Эми иштен кетти, эмне кылуу керек? Чын эле Баткендеги тажиктер менен болгон чек ара аябай мындай оор кырдаалда да, эл тынч жашай албаса, улам ок атышуулар, бул деген аябай эл үчүн жакшы көрүнүш эмес. Ошон үчүн эмки келе турган
Оразактын ордуна эмки келе турган премьер-министрди тандаш керек. Кандай адамды тандаш керек? Албетте саясий эрки бар, билими бар, дипломат, эл менен сүйлөшө алган, башка мамлекеттин өкүлдөрү менен тең ата боло ала турган ушундай адамды тандаш керек. Албетте андай адамдар Кыргызстанда көп, саясий жактан бышып жетилген адамдар бар, патриот адамдар бар. Мына ошолорду сөзсүз бул кызматка тартыш керек. Антпесе чындыгында тажиктер менен болгон чегара талаш бул учу кыйры көрүнбөй аткандай сезилип атат да, ушул тупиктен, ушул процесстен чыгыш керек. Андай чыгыш үчүн жогоруда мен айткандай сапаттагы адамды кызматка алып келиш керек. Өкмөт курамындагы мындай кадрдык жүрүштөр өкмөттүн легитимдүүлүгү боюнча суроо жаратып жатканы да белгилүү. Баса Баткендеги чек ара маселесине байланыштуу митингге чогулгандарга карата айткан сөзү үчүн Жеңиш Разаковдун кечирим сурашы талап кылынган болчу. Бирок Разаков мырза азырынча кечирим сурай элек. Тамак ашыңар бекер. Анын үстүнө да колуңарга акча да беребиз деп бүсүк жүргөн. Ал жөнүндө мага ошол жердин жашоочулары чалып айтышты. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бир да адам келген жок. Баткенден адам болгон жок ал жерде.